Кытайлык бизнесмен Инлю пиротехникалык каражат саткан бул чакан дүкөнүн 20 жылдан бери иштетет. Ал товарды Кытайдагы заводдон өзү түз сатып алып келет экен. Уруксатты Ички иштер министрлигинен алат. Дүкөнүндө азыр 40 сомдон 10 000 сомго чейин салюттун түрлөрү бар. Инлю эле Кыргызстанга бир жылда Кытайдан 400 тонна пиротехникалык каражат алып келип сатаарын айтат. Салюттардын таңгагында колдонуу эрежелери гана жазылган. Ал эми анын курамы жана зыяны тууралуу бир дагы сөз жок. 不可能在最上面体现出来，这是第一个。第二个，它还有一个工艺品的保密的东西。 Бул ошол компаниянын ички секреттерине кирип калат экен да, чтобы распространение болуп кетпеси үчүнчү. Башка ишканалардагы куду ушундай жасап чыгып кетпеш үчүнчү, билип билбейличи. Жазып койсо ар ким ар кандай жасаганга аракет кылып, бардык эле продукцияга жазып чыгарганга болбойт экен да негизичи. Мунун ичинде эмне бар, кандай эмнеден жасалганын жазганга болбойт. Бул Кытайда жасалган да? 中国在中国生产的，全部是中国生产的。 Бизде кардарлардын көбү 5000 сомдук пиротехникалык каражаттарга басым жасашат экен. Ишкердин айтымында Кыргызстанда салют фейерверктерге суроо талап көбөйгөндө азайганда жок. Анын курамы химикалык кошулмалардан турарын жана андан чыккан түтүндүн экологияга зыяны бар экенин көпчүлүк билсе дагы, майрамдарга шаң кошуу үчүн колдонуп келишет. Түтүн эми көпчүлүк учурда жанагы астматический оору менен ооруган кишилерге зыян, андан тышкары жүрөк ооруларга зыян. Кичинекей балдарга зыян. Анткени эң биринчи ошо аба менен дем алганда алар багы дем алуу органы ансыз деле жабыркаган үчүн түтүндүн арасында канцерогенный вещества менен ошол моментте дем алганда сөзсүз түрдө аларга зыяны көбүрөөк тиет. Ошо түтүн жок дегенде 1 сааттан ашык ошото баягы шаардын үстүндө турат да. Петарданы сөз мындай айтканда кооздук үчүн деле эмес, мындай ден соолук үчүн деле ойлонуп туруп мындай атпай деле койсо болот го деген биздин кеңешибиз бар да. Анткени биздин салтта мындай петарда болгон эмес мурун. Ансыз да Бишкекте абанын булганышы ченемден бир нече эсе жогору болуп турган маалда жаңы жылда салюттарды массалык түрдө аттыруу абалды ого бетер курчутат дешет экологдор. Мындан улам социалдык тармактарда пиротехникалык каражаттарга тыюу салуу демилгелери көтөрүлөдө. Мэрия дагы жаңы жылдык салюттан баш тартууну ойлоп, бирок нааразычылык болушу мүмкүн деп кайра планга киргизген. Бизге салютка бөлгөн каражат бар, анан кийин жаңы жылдык маанайды биз бусканга башыбыз барбайт го, колубуз барбайт го деп турабыз. Бирок болот, Болот. Бирок биздин салюттар көп жылдан бери сертификат алган, сертификациядан өткөн. Эми тыюу салуу бул мэриянын жалгыз эле күчүндө эмес, бул өкмөттүн чечими болуш керек. Бирок бул жолу жаңы жыл түнү салют аттыруунун убактысы жылдагынан 1 мүнөткө азайтылып 3 мүнөткө созулат экен. Ал эми бюджеттен пиротехникалык каражаттарды сатып алууга 300 000 сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Элизат Эркин Тур, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС.